Мен Акаев Жанарбек Кубанычевич Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында жоопкерчилик менен аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Yok bütün dayın öyle. Dayın kabine. Abi. Savaşlarını tapkan dursanızlar. Ondan başka sizlere koyulan. Gençlik Şınaç Oş şehrinde aldığında Cumhurbaşkanı жасалып жатат. Рахмат эми ол жасалып жаткан иштерди en birinchi oylik ishimizda to'lmasimiz ochiq bo'ladi, elimizda belizlar ochiq bo'ladi, narsalarni andan so'rga taraf qo'yishadi. Жақсылықтарға келгендер, açılışlarga. Жақсылықтарга, açılışlarga жолдорду булсам дедим. Sizga da ötenden sağ olun. Lazım sizlerge. Оштун эли, кемеңгер, мыймандос, достукка бекем калк. Какие у вас планы? Планы пока дома. Кандай себептер бар? Мен өз калоом менен кеттим, өз калоом менен кеттим. Дээрлик 150%га аткардык буюрса, эми аткарылбаган бир топ жумуштар калды, бир аз кичке жумуштар калды. Аны мынакей Жанарбек Кубаныч менен бирдикте, Акаев менен, мен бывший коллегам Жогорку Кеңеште чогуу иштегенбиз, абдан иш билги, грамотный, образованный, честный жигит. Ошо жигит менен чогуу иштейсиңер. Могу башталган жумуштардын баары толук бойдон жасаш керек. Анткени жасабасак болбойт. Шаар сиздер мен өткөндө айтпадым элем, шаар өзүңөргө калат деп айткам. Туура, мынакей ошонун айтканы өзүнө дал келди сөзчү. То есть азыр бизде мына соймой калбай сиз катуура иштеп бериңиз, бактар боюнча, көчөттөр боюнча кең сай ошо бойдон калып кетти, гүлдөр тигиш керек, бактар тигиш керек. Дене сай жаңы конушу турат, муакта Юго-Востокто парк турат, Этиякта парк турат. Абдан жумуштар көп. Абдан жумуштар. Бир жыл 2 ай иштедим. Анча мынча өйдө төмөн ушул иш жүзүндө сиздерди капа кылып, анча мынча урушуп тилдеп койсом мен кечирим сураймын. Жумуш деген жумуш экен. Мен изначально сиздерге айткан болчумун. По работе я вас буду ругать депчи. А так в жизни я очень простой человек. Келгиле Кудай кааласа мен эшигим силер үчүн, урматтуу коллегалар, ар дайым ачык. Мен сиздерди күтөм. Кудай кааласа Жалал Абадта, Манас шаарында сиздердин бир тууганыңыздар бар. Мен Кудай кааласа анда урматтуу коллегалар, дагы бир жолу ишиңизге ийгилик каалайм. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Кайсы жерде болсо да жүзүңөр жарык болсун. Уртуңардан эч качан күлкү кетпесин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Шаар үчүн иштегиле, жигиттер, шаар үчүн. Өзүңөрдүн жеке кызыкчылыгыңарды второстепенный болуш керек. Кудай кааласа мына шаарды кооздоп, оңдоп койсок, мына карачы, эмне деген имарат болуп калды. Муну карачы, кругом мынакей гранит таштар, желегибизди кара, аянтты карагыла, кандай кооз болуп калды. Кудай кааласа ушулар бардыгы жеке менин ийгилигим эмес, бул силердин ийгилигиңер. Анда эмесе чоң рахмат.